3 мартта президент Садыр Жапаров салтанаттуу ачкан хоккей боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Ал гана эмес, кечээ Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти, эл аралык хоккей федерациясындагы кесиптештери менен биргеликте Байтик Баатыр жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде курула турган жаңы муз сарайынын долбооруна капсула салды. Бул комплекс Кыргызстанда кышкы мелдештердин бардык түрүн өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Мен ойлойм, ал салынса бизге не только хоккейге, фигурный катание, шорт-трек, керлинг дагы өнүгөт. А жерде муздун үстүнө атайын бир пол салынат, борттор алынып туруп, а жерде мини-футбол, баскетбол, волейбол, күрөш, бокс бүт турнирлерди өткөзгө болот. Биздин хоккейчилердин Ирандын курама командасын 13-1 эсебиндеги жеңиши мелдештин чет элдик делегаттарын таң калтырды. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы 4-дивизиондун командалары арасындагы дүйнө чемпионатынын 1-турунун жыйынтыгы боюнча учурда алдыда келе жатат. Эл аралык мелдештин уюштуруучулары өлкөбүздөгү инфраструктуранын сапаты жана спортчулар үчүн түзүлгөн шарттарга жогорку басым беришти. Это изумительно, это поразительно. То, что я видел, это было для меня иногда даже... Эл аралык мелдештин ачылышы мени абдан таң калтырды. Мен суктандым. Чет жерден келген адам болсом дагы ичиндеги атмосфераны туюп билдим. Баардыгы жогорку деңгээлде. Командалардын даярдыгы дагы кубандырат. Мен кечеки мелдештин ачылышын, андагы Кыргызстан командасынын оюнун эстесем, азыр да денем дүркүрөп кетип жатат. Андыктан 4-дивизиондун ичиндеги Кыргызстандын командасында баары жакшы болот. Элибиз дагы, мамлекетибиз дагы Кыргызстанда хоккейди өнүктүрүүнүн келечектеги потенциалына ишенет. Хоккей өлкөдө популярдуу оюнга айланат. Улуттук курама команданын сапатын жогорулатуу үчүн ар кандай дүйнөлүк мелдештерге байма-бай катышуу колго алынат. Бул тууралуу оюн билдирген Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов жаштайынан дүйнөлүк деңгээлдеги профессионал спортчуларга айлана турган хоккейчилердин жаш лигасын түзүү планы менен бөлүштү. 1-2 жылда чоң ареналар Кыргызстанда пайда болот. Чоң доргол эмес, ошол учурда балдарга дагы. Анан мамлекет тараптан колдоо катары бул эми биздин спортчулар сыртка чыгып башка спортчулар менен таймашыш керек, мелдештерге катышыш керек. Ошолордо чоңдор болобу, жаш балдар болобу, өспүрүмдөр болобу, ошолордун бардыгында колдоо катары кечеги абдан чоң деңгээлде өткөн турнирден кийин кызыгуу абдан чоң болот го деген ойдобуз. Биз мамлекет тараптан каралып аткан бюджетти бир канча эсе көбөйткөнгө азыр өзүбүздүн кадамдарыбызды жасайбыз. Эске салсак, Ордо калаанын муз аянтчасында хоккей боюнча 4-дивизиондун дүйнө чемпионаты өтүүдө. Бүгүн бир оюн болуп, анда Сингапур менен Ирандын курама командалары беттешет. Кыргызстандын курама командасы кезектеги беттешин 5 мартта Малайзияга каршы өткөрөт. Бул турнирдин жеңүүчүсү 4-дивизиондун курамалары арасында дүйнө чемпиону болуп, 3-дивизионго өтөт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.